Эфирде сайт кабар түрмөгү, аны мен Гүлнур Арапбай кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Жыйырма 3 сентябрда ЛТР телеканалында саясий партиялардын дебаты уланды. Анда Афганистан согушунун жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкан ардагерлердин жана катышуучулардын саясий партиясы чоң казат жана ата мекендин өкүлдөрү келген. Сыймык Жапикеев Акбокон Таштанбековго суроо узатып, сиз НДС жөнүндө айтып жатасыз, ишканаңызга салыктарды 22 миллион сом төлөп бериңиз деди. Андан ары экөө сөз талаша урушуп, Афганистан ардагерлер партиясынын лидери Жапикеевди тумшукка уруп жиберерин айтты. Дебаттан соң эки талапкердин пикири келишпестиги сырттан уланып, аларды милиция кызматкерлери бөлүштүргөн. Орусиянын тергөө комитети Махачкаладагы номер 2 түзөтүү колониясынын кызматкерлерине карата шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда күн мурун Шамхал айылында жайгашкан түзөтүү колониясынан 10 жылдан 14 жылга чейин соттолгон 6 киши качып кеткен. Качкындар туннель казып, ал аркылуу эркиндикке чыгышкан. Алардын ичинен 4-төө маңзат, 2 киши өлтүрүү айыбы менен кесилген. Качкындардын арасында маңзат үчүн камалган тажикстандык Шамиль Байматов менен Махмадрасул Машрапов да бар. Соттолуучулар түрмөдөн качуу үчүн 1 жыл бою өтмөк казышкан. Учурда аларды издөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматынын Дагестан боюнча башкармалыгы билдирди. Орусиянын түзөтүү жайларында 7000ден ашуун тажикстандык жаран бар. Соңку жылдары орус басылмалары тажик жарандары терроризм жана экстремизм айыбы менен кармалганын көп кабарлашууда. Алардын бир бөлүгү Тажикстанга экстрадицияланып, бир бөлүгү орус түрмөлөрүндө жазасын өтөшүүдө. Борбор калаанын ыкчам кызматкерлери автоунаалары менен алдамчылык кылган шектүүнү кармады. 19 августта Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган жаран 2020 жылдын апрель айынын аягында 7 апрель жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде турган жеке айдоочу деген шылтоо менен ишенимге кирип, алдамчылык жолу менен маркасынын унаасын ээлеп алган Замир аттуу чала тааныш адамга чара көрүүнү өтүнгөн. 4500 АКШ долларына бааланган Honda Aria унаасы белгисиз тарапка жолгон. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Милиция кызматкерлери шектүүнүн изине түшүп, борбордогу кумар оюндарын ойноочу жайлардын биринен кармады. Кылмышка шектүү 1990 жылы туулган жаран Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камалды. Мындан тышкары анын ушул сыяктуу кылмыштардын 7 фактысын түзүүгө катыштыгы аныкталды. Ал автоунааны 3 жакка сатып, акчасын кумар оюндарына короткон. Учурда машина унаа токтотуучу жайга киргизилди. Эл аралык космостук станцияга Америкада чыгарылган алгачкы ажаткананы октябрда алып чыгуу пландалууда. НАСА ал учурда астронавттар колдонуп жаткан Россиянын ажатканасынан мыкты болот деп мүнөздөдү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. НАСАнын билдиришинче, космостук агенттик астронавттардын сунушунун эске алуу менен ажаткананы ыңгайлуу жана оңой колдоно турган кылып иштеп чыккан. Ал эл аралык космостук станциядагы Американын талаасына орнотулат. Жаңы ажаткана учурда колдонулуп жаткан ажатканадан 65%га тыкан жана 40%га жеңил болот. Жаңы ажаткананы космоско 3 октябрда америкалык жүк ташуучу кемеси алып чыгат деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта эл аралык космостук станцияда Россияда чыгарылган 2 ажаткана пайдаланылат. Американын Орегон штатында эчкилер жумушка алынды. Алар экосистемадагы өрткө каршы кызматты аркалашат. 230 эчки менен атайын келишим түзүлдү. Алар аймактагы кургак чөптү жеп бүтүрүшү керек. Жаныбарлар Вашингтон штатынан жеткирилет. Эчкилердин кызматы күнүнө $800 түзөт. Алар болгону кургак чөптү 1-2 күндө жеп бүтөт. Ушуну менен сайттан алынган маалыматтарды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, интернет булактарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жоопту эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.